тактап алайынчы. Сунушталган редакция боюнча ошондо деген калкты иш менен камсыз кылуу максатында ылайыктуу жумуш табуу максатында төмөнкүлөр катталышы мүмкүн деп туруп, ошол жерден 0,5 гектардан ашык суга жеринен айыл чарба багытындагы жер участокторун алган жарандар катталбайт деген сөз туурабы? Эң туура. Эмнеге буну кошуп жатасыздар? Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, жана үй бүлөгө көмөк жөлөк болон чектөөдө 5 сотук жери бар адамга чектелбейт. Себеп дегенде 5 сотук жери бар болгондо бизде жумуштуу деп эсептелет да. Ошондон 0,5 гектар дегенди киргизилип, мурун эле бар болчу. Ошол тактоо иретинде да. Мурун эле бар болчу. Мен бул суроону эмнеге көтөрүп атам? Анткени деген справкаларда сиз текшерип көрдүңүзбү беле? Справкада эми бул коррупцияга жол ачкан жокпу? Справкада мындан азыраак жерим бар деп аргасыз эл ошого барган жокпу? Элдер Жаргалбектин эң туура айтып атасыз. Кээ бирде ошол справкада айыл өкмөтүнөн же каяктан аз эмеде аз санда кылып да берген учурлар болушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө министрликтер өзүңүздөр билесиздер, түндүк аркылуу биздин министрликти алсак 19 справканы через түндүк аркылуу алабыз да. Бул жерде эненен эле керек, эненин негизинде биз кайсы жарандан эмнеси бар, эмнеси жок, бүт баарын маалымат алсак болот. Бул жериңер ашыкча болуп калган жокпу деп мен сурап атам да. Анда бул жер өзүндө же жакын туугандарында катталбаш керек деген сөз, туурабы? Жок, өзүнө, же болсо чогуу жашаган адамдарга катталса, туура айтып атасыз, о жакындарына. Чогуу жашаган деген ким? Ата-энеси? Ата-энеси. Андан тышкары окуу жайларында күнүзгү бөлүмдө окуган жаштар деп белгилеп жатасыздар да. Бул кайсы жаштар? Булар студенттер. Студенттер дегенде жашы кандай? Эгер жашы кирбей калса, ошо дал келбей калса кандай болот? Жашын тактап койбойт белеңиздер деген сөз да. Бул канчадан канчага чейинкилерди айтып атасыздар? Бул 18 жашка чейинкилер. 18 жаштан 23 жашка чейинкилер. Ошону так жазган жоксуздар да, э? Жөн эле студенттер деп белгилеп атасыздар. Студенттеринде эле жаштар ар кандай болот да? 18ден 23ке чейин. Муну карайлыгын положениясында дагы эметербиз. Бизде окуу жайда жаш боюнча чектелбейт, ошон үчүн берип атам да. Негизги мен ойлойм, сиздерге буга чейин деле депутаттардын көпчүлүгү суроо берип атат. Именно айып пулдар боюнча, ушундай социалдык жардамдар боюнча кедейди таптакыр кедей кылган эмелерди, пособияларга уруксат берип атасыңар, тягынан чектелип, бягынан чектелип деп бизге суроолор көп келип атат. Ошону деген министр менен да мен коллегаларым көбү суроо берип такташты. Буну дагы бир карап көрүңүздөрчү. Анан 1-май районунда дагы бир айтып кете турган нерсе, мага жакында 7 баласы бар айым кайрылып атат да. Анан кат жазып, ушундай пособие ала албай жатам деп мен аны сиз тарапка жөнөтсөм, эми чоңунан кичинекей кызматкерлердин бир кичине эми жумушу оорураакпы, мен түшүнүп атам. Адамдар көп, кайрылуулар көп, жумуш стресси болуп атат. Бирок адамдарга кылган, ошол жарандарга кылган мамилеси, мен кат жөнөтүп жатсам, ал арызын кабыл алып, сиз тараптан 1-май районунда иштеген ошол жактан кызматкер ага чалып алып, сен кимге жаздың элең, эмнеге кайрылдың деп тескерисинче кокотуп, жанакы 100 миңдик бир пособие берип жатпайсыздар жардамды. Ошого катталам десең деп, анан мындай ортодо туура эмес сөздөр кетип атат да. Мен ойлойм, социалдык кызматкер деген адам, ооба, акысын эми аз мамлекет тарабынан көп мындай жардам болуп атат, акыларды көтөрүп атабыз. Бирок адамгерчиликтүү, анан түшүнө турган адамдардын мындай мамилеси ошондой болуш керек да. Ылдый жакта, канчалык үстү жактан президент, премьер, депутаттар реформалабыз деп, жардам беребиз деп, министрлер кандай биз аракет кылып жатабыз да. А бирок ылдый жакта ошондой мамиле менен бүт баарын бузуп коюшат да. Ошону бир көзөмөлгө алгылачы. Жарайт.